Дайыма сак саламатта болуңуздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Непал боюнча көп комментарийлер келди. Эмне болуп атат Непалда, эмнеге болуп атат деген ошол комментарийлерге жооп бергим келди. Негизи ошо 8-чи, 9-чу, 10-чу аяк-коона айынын күндөрү абдан ошо геосаясий окуяларга бай болду да, аябай көп нерсе болуп кетти. Баарын бир камтыш үчүн өтө татаал экен. Бирок аракет кылабыз. Негизи ушул 3-4 геосаясий окуяларды эске алалы да. Биринчиден Непалды алалы. Непалда эмне болуп жатат? Непал бул деген өзү татаал өлкө. Бул деген баягы 17-18 кылымда түзүлгөн хандык катары. Катманду таласын ошо Непалдын ханы басып алып, Шахин-шах деп аталган да, ирандыктардыкындай. Шахтардын шахы деп, же болбосо хандардын ханы деп өзүн атап. Катмандуну басып алгандан кийин ошо Катмандуга өзүнүн борбор калаасын орнотот жана ошо Непал мамлекетин түзөт. Тибеттин кошунасы болот. Ошо Индия менен Кытайдын ортосунда узун мындай мамлекет Непал өзү. Аякта Эверест бар. Бизде мисалы үчүн ошо кыздарыбыз бар. Мындай кыргыз элинин сыйманкытана турчу кыздарыбыз барып ошо багындырып келген. Эверест ага чейин дагы ошо бизде Кыргызстандын жарандары барып ошо Эверестке чыгып келишкен. Жомолунма же болбосо Сагарматха деп аталган ошо бийиктикке. Ошол Непал өлкөсүнө өз убагында барып келишиптир. Айтарым, дагы ошол баягы Непалда азыр болуп аткан төңкөрүшкө чейин барып келгендиги аларга жакшы болду да. Анткени азыр ушундай төңкөрүш болуп атат. 18-19 кылымда Непал хандык боюнча турган. Анан 20 кылымдын башатында Непалда козголоң болуп кеткен. Тибетти Кытай басып алгандан кийин жана негизи Индия менен Кытай бирдей эле Советтер Союзу менен дос болуп жүргөндөн кийин акырындап Непалда коммунисттик партия Мао партиясы пайда болгон. Ал Мао партиясы бийликке келген, конгрессти уюштурган жана коммунисттер Непалды басып алган деп айтса болот. Ошондо бир четинен хандык кайра өзүнүн күчүн көрсөтүш үчүн репрессиялар баштаган коммунисттерге каршы, бирок акырында ошо хандын тукуму кырылган да, ошо Непалда хан тукуму кырылып, акырында ошол 1950-жылы акыркы хандыкты кайра калыбына келтирүү аракеттери бүтүп, ошол 70-жылдары кайра коммунисттер бийликке келет дагы. 1994-жылы Непалда таза коммунисттик, марксист, ленинисттик бийлик келет дагы. Ошондон баштап ошо коммунисттер Непалда бийликти кармап турушкан болчу да. Анан ошол коммунисттер кадимкидей марксист, ленинисттик китептерин окуп, ал ошол коммунисттик идеология менен иштеп, акырында ошо Непал аябай кедей өлкө боюнча калган болчу. Жаңы заманда 73% экономикасы айыл чарбачылыктан көз каранды, эмгичекти чекти да. Анан бирок 50% бүт тапкан терген акчалары жана эл аралык валюталар таза ошо Эверестке чыга турчу, жана Кайласка чыга турчу туристтерден келет да. Ошондо туризм бирок ички дүң продукциясынын түзүмүндө 18% ээлейт да. Ошондой бирок 50% ички дүң продукциясынын акчасын алып келет. Ошондой нерсе болуп жаткан болчу. Анан көп жыл бою биздин мамлекетте эле алардын баягы ички дүң продукция киши башына $1200 болчу да. Бул аябай кедей мамлекеттин белгиси да. Анан жакында эле ошо $3,500 чейин чыкты акыркы жылдары эле. Андан сырткары туристтердин жардамы менен интернет жайылган Непалда, ар кайсы эл аралык уюмдардын жана НПОлордун жардамы менен ар кандай долбоорлор ишке ашкан, ошо бүт байланыш системалары орногон. Анан акыркы жылдары туристтердин эң негизги талабы социалдык тармактар болчу да. Анан негизи ушул коммунисттер акырындап бийлигин бекемдетиш үчүн жана ар кайсы партиялар бири-бири менен күрөшүп жатып, алар толук ошол коомду колго алабыз деген чечим кылышкан. Анан ошо негизи коммунисттердин идеялары начар экен да. Негизи коммунисттер элди биз деген бүт мамлекетти элге кызмат кылдырабыз, баарына тең мамиле кылабыз деп коюп, ар кайсы өлкөдө ошо Камбоджа болобу, Советтер Союзу болобу, Кытай болобу, кайсы өлкө албай эле коммунисттер биринчи бийликке келет. Анан баягы эски класстарды жок кылат, хандарды, баягы ар кайсы аткаминерлерди, бийлерди, байларды жок кылат. Анан
өзлөрү ошол бийлердин байлардын ордун ээлешет да, мурункудай эле жашай алан беришет да. Коммунисттер мындайын айтканда ханды кубалагандан кийин өзлөрү хан болуп алышат, атка минерлерди жумуштан алгандан кийин өзлөрү атка минер болушат, байларды тоногондон кийин байлыгын өзүнө алып алышат дагы бай кала беришет да. Мурунку строй, мурунку класс жокко чыкпайт, коммунисттер ошону эле өзү менен алмаштырып коюшат. Так ушундай нерсе Непалда болуп кетти. Непалдын коммунисттери биринчи баягы социалдык жана элдик ушундай адилеттүүлүк үчүн иштейбиз деп барып жатып, акырында кайра эле эң негизги баягы жумушчу орундар, наандуу, майлуу сүттүү орундарды пайда кылышат. Ошол орундарга өзүнүн туугандарын, балдарын, аялдарын, алыскы туугандар, жакын туугандарын коюшат экен. Ушинтип баягы непотизм деп коет. Бул деген тууганчылыкты аябай өрчүтүп туруп, анын коррупцияга малынып кетишет. Ошо коррупциянын аркасы менен ошо толук башка непалдык жаштарга өсүүгө мүмкүнчүлүк бербейт. Непалда 70% эл индуисттик динде. Биринчиден, экинчиден аякта өзүнүн касталык системасы бар, татаал. Ал касталык системасында 17% калкы эң кедей жана кол тийгис деп аталат. Алар деген эч кандай мамлекеттик кызматка кире албайт, эч кандай жумуш таба албайт. Эверестке барып туристтер менен иштейбиз десе аларды ага жеткиришпейт, акча беришпейт, эчтеке беришпейт. Социалдык пул жөлөктөр минималдуу, баягы жашоо кымбатчылыгы өскөн сайын аларга берген жөлөк пул эчтекеге жетпейт, тыйын да. Анан ошондон баягы элдер чынын айтканда көп жылдан бери кыжыры келип, ушул коммунисттик бийликти алмаштырабыз, республикалык мындай гибриддик системаны орнотобуз деп акырында гибриддик системаны орнотушкан болчу 2015-жылдары. Ошол гибриддик система жарым бийлик коммунисттер, жарым бийлик баягы демократиялык система катары ошо республикалык түзүм келип жаткан азыркыга чейин. Бирок акырында ошо баары бир ошо коммунисттик бийлик үстөмдүк кылып, эски коммунисттер, карылар өзүнүн туугандарын, балдарын жогорку министрликтерге коюп, дагы эле ошол баягы кол тийгес кастаны 17%ды кууратып жатышкан да. Ушундай нерсе болуп аткан. Мындайын айтканда коммунизм аталышы коммунизм, марксизм, ленинизм иш жүзүндө ошол эле баягы хандык, ошол эле бийлик, ошол эле байлык жана тууганчылык да, непотизм. Ушул нерсе сакталып келаткан. Анан ушул аябай катуу элдин жинин келүүсүнө, чыңалуусуна алып келе жаткан. Өлкөнүн 40% Непалдыкы жаш балдар да, көбүнчөсү эркектер, жаш жигиттер. Элестеткиле, аял ала албайсың. Непалда мисалы үчүн кээ бир тоолуу аймактарда Непалда үй бүлө башчысы бул аял да. Бир аял, мисалы үчүн мусулманчылыкта бир эркек 4 аял алганга укугу бар болсо, Непалдын ички түзүмүшүндө, коомунда кээ бир ошол тоолуу аймактарда бир аял 4-5 керек болсо 12ге чейин күйөө алса болот экен да. Расмий түрдө бул калктын мыйзамы экен да. Ошондо баягы эң кичүү күйөөлөр, эң баягы укугу аз күйөөлөр эң аз мүлк алып калат экен да. Ошондо бүт баягы мүлктүн көчүшү жана мүлккө болгон укуктары, мураскердүү укуктар ошо толук аялдарда жана үй бүлөдө кыз төрөлсө кыздарда да. Кыздар аз Непал өлкөсүнөн. Ошондой жаш эркек балдар аял ала албайт, кичүү күйөө сыяктуу каралат, же болбосо такыр эч кандай күйөөлүккө мындай жол албайт. Ошондой балдар эгерде акча жетишпесе, үй бүлөлүк жашоо болбосо, жумуш жок болсо эмне кылат? Революция кылат да. Ушул нерсе Непалда болуп кетти. Ушундай негизи 8-Аякона айынын күнүндө 25-жылы ошо эң кызуу нерсеси болуп кетти. 19 киши өлдү кагылыштарда. Негизи себеп катары ушу козголонго, социалдык тармактарга тыюу салуу болду да. Непалдын өкмөтү бүт баягы дүйнөлүк социалдык түйүндөргө, Мета, Facebook, Instagram, Twitter жана X жана башкаларга, ошо жада калса ВКонтакте, Телеграмдарга, WhatsApp'тарга талап койду да. Силер деген ушул тиешелүү түрдө жаңы мыйзам боюнча силер катталышыңар керек жана бизге ошондой салык төлөшүңөр керек деген мыйзам чыгаргандан кийин бүт дүйнөлүк ошол чоң корпорациялар, ошо социалдык тармактар баш ийбей койду. Анда Непалдын өкмөтү ошол соц тармактарын өлкөдөгү интернетти өчүрүп салды. Негизи ушундай нерсе Кореяда жасалган, Түндүк Кореяда, ушундай нерсе Кытайда жасалган, Кытайдын өзүнүн ички интернети бар. Жана ушундай нерсе Орусияда азыр жакында жасалат да. Орусияда бүт соц тармактар өчүрүлөт. Ушинтип өчүргөндөн кийин албетте баягы 2-3 күн чыдап калкы, анан жаштары, студенттер аны Z тукум деп коет. Z мындай поколениясы Z мууну деп коет. Ошол Z мууну
халктын бул жапжаш балдар да, мына 19-15 жашар балдар, алар деген өтө жини келишти. Социалдык тармактар бизге керек, күйгүзгүлө деп талап чыгып, ушундай козголоңго чыга башташты. Козголоңго чыкса, аны ошо өкмөт баса баштады. Баса баштаганда баягы резиналык окторду колдонду, кээ бир учурда нак окторду колдонду дейт. Жана баягы сабашты да жаш балдар. Сабашканда 19 киши өлдү, 100дөн ашык жаракат алды. Калк ошол жаш балдар качышты, бирок андан ого бетер күчөй башташты. Ким билет, балким биздин революциянын баягы видеолорун көрүштү, же эмне кылышты, алар камдана башташты дагы, оорураак ошол кагылыштарга даярдана башташты. Ошол 7 аякона күнү, сентябрда, 7 сентябрда ушинтип TikTok жана башкалар бүт баары өчүрүлөт, YouTube, Instagram, Facebooktардын баары. Анан албетте ошол премьер-министр Шарма Олинин чечими болот бул. Анан бирок баягы жаш балдар чыгып туруп, ушул коррупцияга каршы лозунгдарды кыйра башташат да. Ошол Шарма Оли жана анын жакын адамдары, классташтары, туугандары, балдары баягы бүт ушул баягы бийликке отургузушуп атат аларды, алар коррупциялык иштер жасап атат деген ошол лозунгдар чыга баштагандан кийин 8 аяконада полициясы, милициясы күч колдонот. Күч колдонгондон кийин 9 ошо кечеки күнү аяконада ошо парламентке кире калышат, өрттөшөт парламентти. Ошо финанс министринин аркасынан кубалашат. Мурунку премьер-министрдин үйүн тоношот. Ошол жерден мурунку премьер-министр чыгарып коррупция кылгансың деп айыптап сабап, аялы да өлүп калат деген маалымат бар. Президент бийлигинен кетти деген ошо ушактар тарайт, бирок ал ушактар тастыкталбайт да. Чынын айтканда президент бийлигинен кете элек. Ошондо премьер-министр өзүнө баягы кандайдыр күнөөнү мойнуна алып отставкага кетет. Ошо козголоңчулар Катмандуда Пхуванан деген аэропортту блоктошот. Лазердик мындай указкалар менен пилоттордун көзүн сокур кылабыз деп ушул кыйкырышат. Жана ошо армия болсо биз деген ушул нерсени колго алганы жатабыз. Бизге президент буйрук берсе эле буларды тынчтабыз деп жарыялашат. Бирок азыркыга чейин армияга буйрук берилген эмес болот да. Анан ошо 10 бүгүн 10 аякона күнү, 10 сентябрь, социалдык тармактар мындай жарым-жартылай кайра ачылат, алардын блоктоосу токтотулат, бирок интернет дагы эле өлкө ичинде жакшы иштебейт деген сөздөр болуп жатат да. Албетте Бириккен Улуттар уюму тынчсызданууну айтты. Демонстранттарды өлтүргөн ким уруксат берди, эмнеге өлтүрүлдү деген ошо боюнча тергөө жасагыла деген талап койду да Бириккен Улуттар уюму. Бирок саясий стабилдүүлүк жетиле элек да ошо Непалда. Азыр деген айтып атышат, негизи жаш балдар чыгып туруп парламентти басып алып туруп, мамлекеттик кээ ошол имараттарды басып алып, биз эми бийликпиз деп атат. Бирок азыр же ошо убактысына чейинки, мөөнөтүнө чейинки шайлоо дайындалат, же болбосо убактылуу өкмөт дайындалат азыркы убакытта. Бул нерселер болушу мүмкүн, бирок инвесторлор кача башташты, туристтер кача башташты. Эверестке чыгууга $60,000 алган тур компаниялар белгисиз убакытка чейин биз деген ошо кое турабыз барууларды деп, ошо барууларды, путевкаларды сатууларды убактылуу түрдө токтотушту. Бул деген кризиске алып келиши ыктымал. Бул деген экономиканын жарымы элестеткиле Непалдыкы. Ошондо бул деген аябай катуу чоң мындай маселени жаратышы ыктымал. Азыркы жаштар глобалдаштырылган Непалда, алар деген республика орноткусу келет. А Непалда болсо коммунисттик режим, коммунизм жана катуу диктатураны кармоого мындай ниети бар да. Бирок азыркы козголгондон кийин армия дагы аябай мындай армиялык диктатураны орнотсокпу деген ойго келишти дагы. Аябай кооптуу абал болуп атат Непалда. Анысы аз келгенсип, бир боорунда Непалдыкы, улутчулдук республикалык Индия, экинчи боорунда Непалдыкы. Бул деген маоисттик, коммунисттик Кытай. Бирок Дэн Сяопиндин реформасынан кийин бул деген жөнөкөй Кытай эмес, бул деген аябай өзгөчө бир Кытай да. Бул деген капиталисттик, коммунисттик Кытай деп айтса болот да. Ошон үчүн бүгүнкү күнү Непалда аман калбайт окшойт коммунисттик өкмөт. Ушундай нерсе болуп атат, жана эскиче ой жүгүртүү дагы жаштарга жакпай атат окшойт. Ошондой карап турабыз Непалда эмне болорун, кандай ушу кесепеттер болуп кетерин жана кандай иш аракеттер болуп кетерин ошону байкап турабыз. Бир жумада бир карап турабыз го, жаңылыктар жаңырса, жаңылыктар жайланса, иш абал жакшы болсо анда бир айтып кетебиз. Бирок негизги эгерде геосаясий нерселерге тиешеси жок болсо, албетте ал жөнүндө дагы унутабыз да, бирок эстеп турабыз.
эмне болуп атат? Израиль тарапта Израиль хуситтерди химиялык курал даярдап атат деген айыптоолорду айтууда. Бул негизи тастыктала элек маалымат. 4-6 ошо аяк-кона күндөрү Йемендин маалымат министрлигинин өкүлчүлүгү Муаммар Эриани, Йеменди унутпаңыздар, Йемендин бир бөлүгүн хуситтер Сананы Борбор калаасын басып алышкан, бирок Йемендин башка бөлүктөрү, ошол чыгыш түштүк бөлүктөрү мурунку Йемендин өкмөтүнүн колунда эмчи. Жана ошол мурунку Йемендин өкмөтүнө АКШ жардам берип жатат, Израиль жардам берип жатат, дүйнө коомчулугу, ошо Бириккен Арабтар Эмираттары жана Сауд Аравиясы жардам берип жатат да. Ошонун өкүлчүлүгү Муаммар Эриани хусит козголоңчуларды айтып атат, Иран тарабынан алар кандайдыр бир куралдарды алып атат дейт. Алар заводдорду куруп атат. Анын сөзү боюнча 750 тонна химикат Иран тараптан ошол Йемендик хуситтерге кирди деп айтып атат да. Бул тастыкталган жок. Жана албетте Ирандын ичинде дагы кандайдыр бир сөздөр боло баштады. Аятолла Хамейни жана алардын президенти Пезешкиан Масуд айтып жатышат да, биз Ирандыкты Тегеранга кирбегиле дейт, Тегерандан алыс чыккыла, суу жетишпей жатат, суу камдангыла, тамак камдангыла, оор кыш болот, ошол кышта кошумча камданууларга чакырабыз дейт да Иранда. Израилдин жүрөгү түшүп атат да, бул Иран эмнеге даярданып атат, Иран дагы бир нерсе, бир баланы даярданып атат окшойт деп айтып жатышат. Негизи ошо Ансар Алла кыймылы, ошо хуситтер бүгүнкү күнү ракеталык соккуларды улантууда, токтобой элек. Аларга баягы учактар, кыргыч учактар Израилдики соккуларды улантып атат. Америка Кошмо Штаттарынын ракета томагавктарын кээде атып атат. Израиль баягы АКШ Йемендин хуситтерди жеңе албай жатат. Ириани айтып атат, химиялык ушу курал хуситтер Хамасты колдош үчүн жасаганы жатат жана ошону Израилге каршы колдонууга мүмкүн. Андан сырткары дагы бизге да ошо расмий Йеменге да каршы колдонууга мүмкүн деп жатат да Ириани. Албетте Иран жок, расмий түрдө биз андай эч кандай нерсени жасаган жокпуз, бул калыптуу атат да. Кээ маалыматтар эми химиялык куралды хуситтер жасап жатат, Израиль химиялык курал менен согот деген баягы дезинформацияны күчөтүп атышат да, ошо Ирианинин сөзүнө таянып. Бирок Бириккен Улуттар уюму жана эл аралык сирепчилер, мен деген ошол сирепчилерге ишенем, айтып атышат, расмий түрдө колубузга эч кандай мындай химиялык зат даярдалып жатат деген маалымат түшө элек дейт. Эгерде түшсө биз так билебиз дейт да, ошо аскери сирепчилер. Мен да ошо сирепчилердин тобуна кошулгандан кийин мен да айтарым, химиялык курал болгону Йеменде тастыктала элек. Бирок аябай катуу дезинформация кетип атат да. Албетте, бирок чын эле эгерде кандайдыр ушундай сыяктуу химиялык болобу, бактериялык курал болобу Йемендин хуситтеринин колуна түшсө, ошо Ансар Алла партиясы чын эле Израилге баллистикалык ракета күндө жибергенге мүмкүнчүлүгү бар, кез менен жиберип жатат. Анда ошо химиялык зат менен атышы ыктымал. Бирок атса, бул аябай чоң мындай эл аралык мобилизацияга алып келет. Анда накта хуситтерди жок кылганга аракет кылышат жана Иранга катуу кызуу коалициялык согуш башталат. Анткени химиялык курал бүгүнкү күнү батыш өлкөлөрдө бул деген химиялык курал табылды же ядердик курал табылды же бирдемке десе, бир нече батыш өлкө ошол жерге соккуларды күчөтөт жана коалициялык түрдө кол салат да ошол өлкөгө. Ушундай бүгүнкү күнү келишимдер жана мыйзамдар бар. Батыш өлкөлөрдүн мыйзамдары. Анан айтып атат, Израиль дагы Катарга, Хамаска сокку кылыптыр да кечөө ошол 9-аяк-кона күнү. Израиль чын эле ушундай соккуну жасады Дохада Катарга. Хамастын башчыларына урдук дейт. Лейк Тайфияга урдук дейт. Бул сокку менен 3 Хамас мүчөсүн өлтүрүштү жана бир ошо Катардын жараны аларды кайтарып турган кароолчуну дагы өлтүрүштү. Анын арасында Иссам Аль-Хая жана Муса Абу Марзука ошо эң негизги Хамастын лидерлери бар болчу дейт, бирок алар жаракат алып, бирок өлгөн жок дейт да. Алар тирүү калышты дейт. Катар албетте Хамас менен Израилдин ортосунда ортомчу болчу. Катар эми биз ушул ортомчулуктан баш тартабыз деп айта баштады да. Израиль айтып атат, биз деген ошол террористтик Хамас башчылыгын толугун өлтүрөбүз деп атышат да. Ошого биз ошо көздөдүк дейт. Анткени алар айтып атат, Хамастын атакаларын бүгүнкү күнү координация кылып турган жана буйруктарды берип турган адамдар так ушул Катарда жана Түркияда отурат дейт да. Анан алардын саясий офиси 2012-жылдан бери ошол Дохада жайгашкан, Катарда дейт да. Албетте
АКШ дагы Катардагы ошо Хамастын башчыларына саясий офис ачканга уруксат расмий түрдө берген болчу. Анан ошол жерден Хамас лидерлери негизи кеңештерди өткөрүп турган болчу да. Анан Хамас америкалык планга каршы чыкканда Трамп сунуш кылган, ошо биз деген көчүрөлү бүт газалыктарды, анан ошо көчүргөндөн кийин баягы Хамаска толугу ошо өкмөт түзгөнгө уруксат берели деген план айтышкан болчу да Трамп. Ал пландан Хамас баш тартты. Баш тарткандан кийин анда Израиль биз ушундай жооп беребиз деп баарын өлтүрөбүз деп атат да. Албетте Массад айтып жатат, биз деген ошо соккуну аябай санадык дейт, аябай мындай дыкат өткөрдүк дейт. Бирок бул Катардын суверенитетине чоң сокку болду, жана шек келтирди да. Эл аралык ушул Израилге болуп жаткан баягы мыйзамды сактап атат деп жаткан ишенимине чоң шек болду. АКШга эртерээк айтышкан израилдиктер ушундай сокку кылабыз деп. Бирок каяка сокку кылабыз деп АКШ билген жокпуз дейт, жана Трамптын өзү кыжыры келди. Эми Трамп айтат, бул деген биз менен ошо Дохага сокку кыла турганыңарды силер макулдашкан жоксуңар дейт. Хексет айтып атат, бул деген локацияны айтыш керек болчу дейт, биз өтө жиниз келип атат дейт да. Ким билет, балким спектакль да. Анткени баары бир Израилди АКШ колдойт. Анткени АКШнын эң жогорку деңгээлдеги корпорациялар башында, ошо башчылыгынын башында Израилдин жарандары көп. Албетте Доха, Катар буга сөгүш жарыялады Израилге, жана Хамас атакаларды күчөтөбүз деди. Мындан мурун дагы теракт болгон Израилдин ичинде. Ошо Газадагы бандалар Израилдин жарандарын аткылашкан деп айтып жатат. Албетте Трамп аябай ошо жиним келди, аябай наразы болдум дейсилерге Израиль. Анан бизге түшүндүрмө кат бергиле дейт дагы ошо кошумча, эгерде АКШ жана Евро биримдик Израилге курал жеткирүүнү жана тамак аш жеткирүүнү токтотсо, кээ бир сырьёлор жеткирүүнү токтотсо, Түркияда кээ бир сырьёну жеткирип атат деп айтып жатат. Бирок расмий түрдө ошо токтотулган ал нерсе Израиль көпкө чыдабайт, жок болуп кетет. Ушундай нерсе болуп атат. Эгерде Израиль ушундай кадамга барса, демек баягы ишенет окшойт да АКШ менен Евросоюзга. Катар Израиль менен дипломатиялык ошо 2020-жылы орногон байланыштарды үзөбүз деп жатат да. Газ боюнча баягы Израилге газды жеткирүүнү токтотобуз деп атат Катар. Хамас жана хуситтер Израилге атаканы күчөтөбүз дейт. Иран бул кошумча биз деген өзүнүн кошумча күчтөрүбүзгө дагы ресурстарды беребиз дейт. Израилге соккуну күчөтөбүз дейт. Серепчилер айтып атат, эми Израилдин Массады Түркиядагы Хамастын саясий офисине соккуну даярдап жатышат дейт. Жана айтып атат, Түркияга сокку кылса расмий түрдө Израиль, анда Түркия менен согушка алып келиши ыктымал, же болбосо Түркиянын дагы Сириядагы күчтүү проксилери бар. Голланд бийиктиктерине атака болуп кетиши ыктымал, Турциянын жообу катары, Түркиянын жообу катары. Бул нерсе болуп атат. Трамп албетте, эгерде силер биз менен макулдашпасаңар, биз деген силерге жеткирип турган куралдардын жеткирүүсүн токтотобуз дейт Израилге. Бул биз деген санкцияларды карайбыз дейт Израилге каршы. Жалпы дүйнө жүзү боюнча жана бизге дагы сого турган нерсе, дүйнө жүзү боюнча газга жана бензинге баалар кескин өсөт дейт. 10-20% өсүп кетиши ыктымал дейт. Бул да бизге баягы өсүп жаткан Орусиядан келип аткан күйүүчү майлардын баасын да мындай өстүргөнгө алып келиши ыктымал. Ушундай нерсе болуп жатат. Кандай ойдосуздар, эмне деп ойлоп турасыздар? Эң кызыктуусу бүгүнкү күнү ошо бир кезинде Кытайга аябай көп инвестиция кылган киши, Кытайдын миллиардери, Кытайга дагы ошо бир кезде чоң инвестиция кылып, чоң акча тапкан адам, азыр Украинага дагы чоң акча бере баштады да. Ал боюнча эмки видеолордон бири айтып өтөрдү окшойм. Же өзгөчө ролик кыламбы, көрөм да. Өз оюңарды айткыла, пикириңерди комментарийлерге жазгыла. Жаңылыктар ошондой. Тастыкталганды айттым, тастыкталбаганда баса белгиледим кээ бир жаңылыктардын. Эми жакынкы арада ушул 3 тарапта, Катарда, Израилде, Йеменде жана Непалда эмне болорун оюңар менен бөлүшкүлө. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал, жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал, жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал.
О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.